Dүйnө мата, колдоно турган, пайдалана турган буюмдардан турат. Дүйнө өзү бул пайдалануучу, убактылуу нерсе. Бирок ошол пайдалана турган нерселердин эң жакшысы диндар, жакшы аял дейт. Демек, аялдын диндарлыгы боло турган болсо, дүйнөнүн ичинден канча рахат ала турган, пайдалана турган, колдоно турган нерселер бар, ошолор үчүн эң жакшысы бул диндар аял дейт. Демек, диндар аял сизге кандай рахат тартуулайт, кандай жакшы жашоо куруп бере алат, андай жашоону, андай рахатты эч ким тартуулай албайт дүйнөдө деген сөз. Аял кишини Аллах Таала ушундай бир улуу, бийик даражада жараткан. Алымдар айтат, аял киши кыз баланы эгерде ата-энеси жакшылап тарбияласа, адебини жакшынакай берип, Кудай Тааламды таанытып, анан кийин турмушка узата турган болсо, ошол турмушка узаткан учурда бул ата-энесине бейиш важип болот дейт. Сөзсүз бейишке кирүү деген чечим чыгат. Аялдын, аял затынын болуусу бул эле жакшылык да. Аялдын болуусу эле жакшылык. Алымдар айткан, балалуу болуу бул неамат, кыздуу болуу бул рахмат деп айткан да. Неамат дегени Алланын белеги, ага сурак бересиз. Рахмат дегени Алланын мээримине себеп боло турган нерсе келди да. Эгер ошону жакшы колдонуп койсоңуз, анын себебинен Алланын рахматына, мээримине кирип кетесиз да. Неамат дегени туура колдонуш керек. Сиз дүйнөгө ага муктажсыз, туура колдонбосоңуз, анда сиз күнөөкөр болуп каласыз. Алланын рахмат экен да кыз балачы. Кандайча рахмат? Жакшы тарбиялап туруп турмушка берсеңиз, бейиш сизге важип. Үйлөнгөндөн кийин кимдин никесин өтө турган болсо, кимге турмушка чыккан болсо, ал эркек киши менен тозоктун ортосундагы перде. Ал күйөөсүнүн ыйманыны толуктоочу. Эгер канча жашаса тирүү болсо, анын таманасында бейиш турат. Аялдын болуусу бул өзү рахмат экен да. Аял затынын болуусу бул Аллах Тааланын мээримдүүлүгү да.